Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, жазуучу акын Гарба Орозматовдун «Күдүк» аттуу романынын сахналаштырылган китеп таанытымы болуп өттү. Баса, батирдин акчасын берип койду. Бир айда айтты. Жакшылык албайсыңбы? Бүгүн эртең жакшыраак бир жумуш таап алсак, акчасын төлөп, эчимге өзүбүз жашайбыз. «Күдүк» романы жазуучунун чыгармачылыгындагы көлөмдүү жана маанилүү эмгектеринин бири. Чыгармада тарбия, адеп ахлак жана адамдык баалуулуктар терең камтылган. Колуң сунба, акыл айтсаң конбоско. Андан аны бир жакшылык кылып, ага тууган, айылдашка, досторго Биз ушу эгемен алгандан бери эле абдан күдүк ойлорго, күдүк максаттарга оролуп чулганып келбедикпи? Себеби деген биз ошо өткөн мезгилде миграцияга бардык, кул болуп келдик, ушул эле жакын кошуна мамлекеттерге кул болдук, Россия мамлекетине, дүйнөнүн чар тарабына баарынын эле мигранттардын телегеи тегиз болуп кеткен жок. Ошонун ичинен баягы күдүк болуп, анан баягы китебимде, романымда 3 бөлүктөн турат. Ошол биринчи бөлүгүндөгү каармандар, экинчи бөлүгүндөгү, үчүнчү бөлүгүндөгүлөр баардыгы ошо күдүк менен коштолот да. Анткени ошол чөптү ким уурдады, алтын дүкөнүн ким чапты, уйду ким уурдады, же болбосо тиги эмне үчүн мууну өлдү, эми мигрант кайтып келеби? Ошол жерде махабат темалары бар, ошонун баары күдүк боло баштайт. Окурман колуна китепти алып, 5-6 бара окуп аткандан эле өзү күдүк ойлорго чумалып, китептен баягы көзүн албай калат. Анткени күдүк ойлор ошо окурманды да уже күдүктөнтүп баштайт. Ошон үчүн күдүк койдум. Бул жагынан этимологиясын алсаң да, бул жагынан да күдүк болуп окулат, артынан да күдүк болуп окулат. Бул китеп алгач 2000 нускада жарык көрүп, окурмандардын сунушу менен кайрадан кошумча басылып чыкты. Китепти автор белгилүү адабиятчылардын да сынынан өткөрдү. Заман аңтар теңтер болуп атканда баягы бир доор алмашып, экинчи доор келип, анан алды өзүнчө мындай бекем таканчыга элек кезде кыйынчылык заманда, анан кийин ошондо айыл эли кандай жашаганы, айыл кандай кыйынчылыкка кептелгени ушул эме болуп тур да. Мага ошол жана темасы жакты. Себеп дегенде айыл бизде мындай ачыл элек болчу. Ачыл элек болчу, анан ошол айылдын ичинен ачылып атат. Чыгармадан дагы мен бир эмени байкадым. Жана сентименталдык прозанын дагы элементтери көп экен. Кыскасын айтканда бул чыгармадан көп мындай нерселерди тапса болот экен. Эгер автор муну дагы изилдеп, дагы тереңдетип, дагы курчутса, көп нерселер ачылмак экен деп калдым да. Гарба деген эми бул китептен китепке өсүп аткан жигит. Мурдагы китептериндеги айрым сын айтылгандарды эске алып, өзү кайрадан андан терең жазганга, психологизмди, драматизмди кошуп тереңдеткенге ушундай умтулган таланттуу эмгекчил жигит. Бүгүн тогуз торалып инилер токтобой мактап олтурсаң агам толкунданып баратат. Көптөгөн очерк, аңгеме, новелла, макала, эссе, повесть, романдардын жана ырлардын жаратманы Гарба Орозматовдун бул 4-чү китеби. Буга чейин Канаттуу кайрык, Көксөө, Сыр төгүү аттуу китептери жарык көргөн.